Айсулуу Орозбек кызынын уулу 6 март күнү жүрөгүнөн операция болгон. Аны жүрөк хирургиясы жана органдарды трансплантациялоо илим изилдөө институтунун дарыгерлери жасаган. Азыркы учурда наристенин абалы жакшы. Балам операциясы жакшы өттү. Картация болчу, оор болчу. 6 күнү болдук операция. 11 күнү палатага которуп беришти. Врачтарга чоң рахмат. Бардыгы жакшы карап атышат. Өрттөн жабыркаган жүрөк хирургиясы кайрадан бейтаптарды кабыл алууну жандантты. Ал Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын үй-бүлөлүк медициналык борборуна көчүрүлгөн. Мекеменин директорунун айтымында жаңы жерге көчүп келүү оңой болгон жок. Жаңы жерге келип, азыр бүт баарын нолдон баштаган, конечно, оор болот да. Биз өзү аппаратураны ошол жактан бул жакка алып келиш өзү кыйын болду. 250 килограммдык аппараттар. Лифт иштебейт, балдар өзү колдору менен көтөрүп чыгышып, бүт баарын орнотуп, жууп, тазалап, эми мындай айтсам, даже жанагы мусорный ящиктерге чейин ошол үчүн ошолорго чейин организовать эттик. Бул медициналык борбордо атайын операция кылчу 2 бөлмө даярдалган. Ал жерде керектүү жабдыктар менен толукталып, дарыгерлер күнүгө 3-4 бейтапка операция жасоого үлгүрөт. Ошондой эле оорулууларды жаткырчу бөлмөлөрдө каралган. Болгон аппаратуранын оборудованиянын баарын алып келгенге аракет кылдык. Өз больницабыздан. Операционный блок, 2 операционный зал бар. Күнүнө ар бир залда 2ден операция болгондо общий 4 операция болгонго шартыбыз бар. Реанимация бөлүмүндө азыркы учурда 8 готовый койка место бар. 4-өсү МРК балдарга, 4-өсү чоң кишилерге арналган. Институт бул жерге 3 март күнү көчүп келген. Ошол күндөн бери 16 бейтапка операция жасалды. Ар бири дарыгердин тыкыр көзөмөлүндө. Жүрөгүмү токтоткон жокпуз деди, токтотпой операция кылды. Колдорунан келгенин кылып атат врачтар. Врачтардын тияктан неметкен жери өрттөнүп кетип, бияка көчүп келишти. Бияктан кайта тияка көчкүлө дейт, тияктан бияка көчкүлө дейт. Колдорунан келген баарын кылып атат. Врачтарга биздин эч немебиз жок. Мекеменин директору билдиргендей, жакын күндөрү институттун дагы бир бөлүмү улуттук бейтапканада ачылат. Ал жерден дагы операциялар жасалат. Эске салсак, жүрөк хирургиясы жана органдарды трансплантациялоо илим изилдөө институту 11 февралда өрт кырсыгына учураган. Анда бейтапкананын имараты жабыркаган. Телегайталиев, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.